сіздерге интервью бере албайм. Себеби? Мен өзім жетекчилигим бар. Эмне үчүн коюлган нерсени да билбейм. Мен ойлойм, азырынча бул жолдорду кабыл алуу бул таптакыр акылга сыйбайт. Бул жаңы көйнөккө кайра мындай жамак салгандай эле болуп калып атат да. Дал ушул Пушкин көчөсү жагалмай жоопкерчилиги чектелген коому курган Жалал Абаддагы негизги көчөлөрдүн бири. Анын оңдолуп ушул абалга келгенине дээрлик 1 жылга чукулдады. Азыркы учурда жол кенен жана ыңгайлуу көрүнгөнү менен курулушта дагы бир топ кемчиликтер кетирилген. Бүгүн жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн комиссия жолдун абалы менен жеринен таанышып, эскертүүлөрдү берди. Мына жер эмне? Бул жер бир аз чөгүп туруп экен. Эми көрдүңбү? Жок, мен сизге эми ачыгын эле айтам, такес. Пушкинда полный газопровод экен. Газопровод. Бул жер былтыр жол салынып атканда проектте трамбовка көргөзүлгөн эмес. Трамбовка кылдык элек, 2-3 машина өртөнүп кеткен, газдар жарылган эже. Анан кээ бир жерлер ошо газопроводко тиешелүү каралуу. Жакшы трамбовка болгон эмес. Эмне кыласың? Бирок проектте трамбовка каралган эмес эже. Эми ошого байланыштуу кээ бир жерлер чөгөт. Компаниянын өкүлү чөгүп кеткен жерлерди кайра оңдой турганын убадалады. Комиссия Пушкин көчөсүндөгү жол четиндеги тосмолор, люктар жана асфальттын айрым жерлеринде кемчиликтер кеткенин аныктады. Дал ушул жолдо бир канча мекемелер тейлеген люктар бар. Алардын айрымдары ачык же жолдун деңгээлине туура келбей калган. Биринчиден мына жер эмнеге ачык калды? Барды элемез. Люк үчүн, Люк үчүн болсо неге тегиз хотя бы ушуну тегиздеп койгон эмес ушул жерденчи баары адам өтөт да. Каалабайсыңар аттап өтөт адамчын арака. Люктун крышкасы туура келбей атпайбы өзүнө? Мына ачык. Жаш бала муну сүрө турган болсо, түшүп кетет жөн эле. Аны менен катар жол четиндеги үйлөрдүн кире беришиндеги тосмолордун аралыктары дагы өлчөндү. Атайын тосмо коюлбай асфальтталып калгандыктан конуштарга кире турган аралыктар ар кандай өлчөмдө жасалып калган. Бирок компаниянын өкүлү комиссиянын суроолоруна толук жооп бере албай, 3 жылдык кепилдик мөөнөттө баарын оңдой турганын гана шылтоолоп жатты. Анан кийин эмне үчүн мондой лежачий бордюр коюлган эмес? Коюлуш керек да проект боюнча, Ана? Коюлуш керек. Эмне үчүн коюлган нерсени да билбейм. Аны да билбейсиң. Анда эмне иш кылдыңар билбейсиңер? Жол салынды. Жок, ошол проект боюнча сиздер защита кыла албасаңар, көзөмөлдөй албасаңар, анда эмне салдыңар? Проектиңизди билесизби? Жакшы таанышкансызбы? Мен бул Пушкинден кийин салынгандан кийин келгем мына. Биздин кечөө кайталап кеткен деле 3 жылдык немебиз бар. Ошо 3 жылда буюрса баардык нерсени аткарабыз да. Комиссия мындан башка дагы шаардагы жолдордун абалын текшерип чыгат. Көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолгондо гана жол кабыл алына тургандыгы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан айтылды. Ал ошол кемчиликтердин баардыгын кагазга түшүрүп, ошонун баардыгын подрядчик 3 жылга чейин ошону оңдогонго акылуу. Азыркы көрсөтүлгөн кемчиликтерди мөөнөтүн көрсөтүш керек, канча убакытта оңдоп бергенге. Анан кийин ошону оңдоп берет. Бордюрлар боюнча эле азыр маселе болду. Андан тышкары берки колодецтердин уровени түшүп кеткен, ал жерлер боюнча кемчиликтерин жоюшаттылар. А проектиден чыгып кеткен андай маселе жок пока. Шаардагы тиешелүү мекемелер жана куруучу компаниянын ортосунда эч кандай сүйлөшүү же мунаса болгон эмес. Мындай пикирди комиссиянын мүчөсү Улуккан Кожоева билдирди. Анын айтымында ушундай мамиле кайдыгерликке алып келген. Биринчи кезекте мен байкагандан бул тийиштүү кызматтар, мисалы ошол иш берүүчү менен иш аткаруучунун ортосундагы мамиле мындай тыгыз болгон эмес да, бири-бири менен алака болгон эместиги байкалууда. Себеби дегенде кандайдыр бир кемчиликтерди айтсак мен билбейм, тиги билет, тиги болсо мен билбейм, ал билет деген жооп болуп атат да. Бул деген жоопкерчиликсиздин эң туу чокусу да ушул нерсечи. Аталган жолдун курулушу өткөн жылдын май айында башталган. Ал убакта массалык маалымат каражаттарында тендер өтө электе жагалмай жоопкерчилиги чектелген коому иш баштагандыгы тууралуу видео материалдар тараган. Айтышыңар мүмкүн, ушул дагы жок эле депчи. Бирок өзүңдүн үйүң кылганда ондай кылбайсың го. Устан аркасынан чуркап жүрүп кайра оңдотосуң. Бул дагы элдики да. Элдикини элдикидей кылыш керек. Рахмат айта тургандай кылыш керек. Кептеп элеп акчаны алдым, кылдым, кеттим эмес. Эми кээ бирде Бери айтат, биз буларды кабыл ала элекпиз дейт. Тиги подрядчик айтат, биз өзүбүз оңдойбуз деп. Туура оңдойт. Бирок ошо оңдобой турган кылып салса болот да. Мисалы үчүн биз канча мамлекеттерге барып жүрөбүз. Бир салганда эле
жакшы салып кетет да. Пушкин көчөсүнүн узуну 2,5 чакырымдан ашык, туурасы 20 метрди түзөт. Бул жол өткөн жылы Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен оңдолуп, 70 миллион сом жумшалган. Кошумчалай кетсек, бул көчө 2018-2019 жылдары кеңейтилип, бирок кеңейтилген бөлүгүндө гана убактылуу асфальт басылган. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.